Мен Мусаев Мухтарбек Бектаналиевич, Жалал Абад областы Сузак району Кызыл Туу айыл өкмөтү. Мен 6 жылдан бери ушу Калифорния кызыл сөл жылан иштетип келатам. Баштаган азыраак мен баштагам, азыркы күндө 400 квадраттын жогору жагында сөл жыланым бар. Жылына 20-30 тоннадан биогумус чыгарып келатам. Биогумус чыгаргандан башка ошол чыгарган биогумусту гектарына 4 тоннадан салып, күрүчтү органикалык күрүч кылып, Ош шаарындагы лабораториядан өткөрдүк. Нормадан 4-5 эсе таза чыкты. Лабораториянын анализи. Азыркы күндө бир 6-7 тонна күрүч чыкты. Мурда 5 тонна ала турган болсок, Девзыра күрүчтөн азыр 6,5 тоннага чейин 1,5 тонна кошулду гектарына. Бул жагы жакшы. Экинчи жагы азот 30 сом, 40 сом болуп атат. Кыкты даярдап сөл жанга жедирип биогумус чыгарып атсак, биягынан чөнтөккө дагы пайда болуп атат. Органикалык жер семирткичке өтүп, органикалык күрүчтү, помидорду, картошканы бардыгын ошо органика менен өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыркы мезгилде ушу 7 тоннанын тегерегинде Девзыра күрүчүм бар. 3,5 тоннасы өзгөнүч, 3,5 тоннасы Мусо 3 деген Девзыра сортундагы күрүчүм бар. Телефонуңуз кандай? Алуучулар өзүңүзгө чалат да? Алуучулар болсо чаласыздар. 773 менен 34 20 85. Азыр кимдерге сатып атасыз? Азыркы мезгилде ушу Красноярскке алып кетип атат, Багучанга алып кетип атат, Ош шаарына алып атат, Бишкекке алып атат, Нокотко алып атат, анан Жалал Абад Сузак алып атат. Ак күрүчүбүз бар эле, мен биринчи ак күрүчтөн актап баштагам. 1,5 гектарда ак күрүчтөн урук калбады, күрүч калбады. Девзыраны эми баштап актайбыз. Кудай кааласа, бир 15-20 күн ичинде дарай болот.